Beceri. Salamatçılık. Beni de aradınız mı? Ana aytırım. Ben çıktınız. Sizin okuşunuz. Oy balam, sen uşuncha çoğayıp kaldın mı? O vakit деген matematikine. Ay balam, sen ayağı çoğayıp kaldın demaysın mı? Kaysi kesip de kaldın? Muğaylim oldu deysiz. Muğaylim kesin. Oo, daima de sportsmen balam. Men sportsmen bolup çıkam. De aytırçı benim. Sizin atanız muğaylim oldu. Men her klastam. Bilesiniz mi? Beşinci klastan olmak. Yok, kaysi okuyun? Ошол окуяндарда мен таасир muğaylim oldu. Анда айтып берейин. Биз 5-чи класста элек. Bir күнү классташым Кайрат колунда коо саатын алып класска кирип келди. Ал кичинекей кутучага салынган. Менин көзүмө дароо урунду. Кызыгып, бул эмне деп сурай калдым. Кайрат, досум, бул саат. Атам мага туулган күнүмө сатып берди. Сонун бекен деп мактанды да саатты кутусу менен партанын үстүнө коюп койду. Мен ар дайым ушундай саатым болушун кыям. Коңгуроо кабылып, окуучулар баары сыртка чыгып кетишти. Алардын артынан мен да чыктым. 5 мүнөттөн соң сабакка кайттым. Класска кирсем, окуучулар ызы-чуу болуп жатыштыр. Кайрат ызаланып, саатын издеп жатыптыр. Медер, мен саатымды көрбөдүңбү? деп сурады. Жок, көргөн жокмун деп отуруп, ордума отуруп, сабакка даярданып баштадым. Бир азда Кайрат бизге барып, иштин чоо жайын түшүндүрүп берди. Сиз бизге карап, балдар, Кайраттын саатын ким алды? Жанымда отурган окуучулар, эгер алган болсоңор кайтарып бергиле деп айттыңыз. Эч ким унчуккан жок. Сиз күчтү алып, эшикти ичинен кулпулап койдуңуз да, мен силердин чөнтөгүңөрдү текшерип чыгышым керек деп баарыбызды ыскырга чыгарып, көзүбүздү жумуубузду айттыңыз. Ар бир окуучуну бирден текшерип, бардык окуучунун чөнтөгүн карап чыккан соң, көзүңөрдү ачкыла, саатты таптым. Эми ордуңарга отурула дедиңиз. Сабакты уладыңыз. Убакыт заматты өтүп, сабак аяктады. Баарыбыз үйгө тарадык. Бирок Кайраттын сааты кайдан, кимден табылганы боюнча бир да сөз козголгон жок. Ал саатты мен алган болчумун. Качан гана биздин чөнтөктөрүбүздү текшерип баштаганыбызда менин бул кичинекей жашоомдогу эң уяттуу учурум экенин сезип тургам. Ошол күнү сиз менин намысымды жана жан дүйнөмдү сактап калгансыз. Жада калса уру катары же жалганчы катары окуучуларга уят караган жоксуз. Мен урушуп жеке сүйлөшүүгө да барган жоксуз. Бирок убакыт өтүшү менен мен баарын түшүндүм. Сиз чыныгы мугалим катары жаш баланын сынып калбашы үчүн
кылган аракетиңиз экен. Мына ошол окуя таасир берип мен мугалим болдум. Эжеке, сиз мени бүгүн таанадыңыз. Бирок эмне үчүн ошол окуяны эстей албадыңыз? Анткени балам, ошол күнү мен дагы көзүмдү жумуп алып издеген элем.